Бул таштык Заратустранын аңгемеси. Автору Арслан Койчиев, окуган Айбек Бибосунов. Экинчи аудио бөлүм. Бечара адам баласынын жаралыш тарыхы тууралуу аңыз. Кудай Таала жердин бетин жөн жаратпай, күн нуруна чайынса күн өстү, ай нуруна бөлөнсө айдыңды кылып жаратып, ай жылдыздын алдында козголбой тургудай миңдеген жылдарга чактап жасап, анан ушул көз жоосун алган ажайып дүйнөнү кулак мурун кескендей тунжуратып, ээңсиретип, эгесиз таштап салганга көңүлү кыйбай, жан бүткөндү жайната кошо жаратып, жаратаарын жаратып алып, бирок аттиң башы жумуру адам баласын жасаганы келгенде ашкере түйшүктөнүп, ашкере машакаттанып, азарын тарткан имиш, абыдан тарткан имиш. Утурку жасаганы утур көңүлүндөгүдөй чыкпай, утур көздөгөндөн жаңылып, утурку жасаганы утур купулуна толбой, утур болжолунан жаңылып, убал сообун канчалык өлчөдү ким билет. Иши кылса 7 мертебе машакаттанып, 7 жолкусунда тең 7 түрлүү машакаттанып, адам баласынын 7 түрүн жасаптыр, эч эринбей. Киши тукумуна ылайыктап мүчө баштарын келиштирип, чын ыкластан жасаган эң уболку 2 кишиси, бири эркек, бири ургаачы. Көздөрү ачылар замат тил сөзү жок тымтырс жаткан дүйнөнүн тынчтыгын беймал бузуп, кобурап сүйлөп үн салса, көксөөсү гана бир кубанат, жасаган ишине суктанат. Кайран киши баласы такыр боорун жерден көтөрүп, жан жаныбарды үйрү тобу менен алмака, ойду тоону ашыра кубалап, өйдө төмөн тызылдап чуркайт. Чарт-чурт жанган чагылгандын отун кармагансып, таш жагып, от күйгүзөт. Анткен күнү жараткан андан бетер кубанып, көңүлү жайланып калат бир канчага. Убакыт өтө берет. Канча жолу коюланып түн кирди, канча жолу жаңырган күн жаркырап тийди, канча жолу жаз көктөмү жай саратанга алмашты. Толукшуган күз маалы канча мертебе ызгаарду кышка алмашты. Иши кылса убакыт ушинтип жалгашып, айланып атты өз ирети, өз жолу менен. Кудай Таала мээримин ийитип абай салса, баягы адам баласы такыр тукумдабайт. Адам тукумунун айланадагы жан жаныбарга окшоп көбөйөйүн деген түрү жок. Аңгычакты үн чыгат. Үйрүлө түшүп караса, баягы киши баласы жыбыраган курт кумурсканын уясын тиктеп, эки тизесин кучактап, сай сөөгү сыздап, уңулдап, уңшуп, ыйлап отурган болот. Тили уу экен, үнү ачуу экен. Ый арасында заар тилинин жетишинче какылдап жараткан Кудайды каргап шилеп отурган болот. Бири кем дүйнө, бири кем дүйнө. Жада калса сүйлөгөн тили түгүл, ырыстуу үнү жок курт кумурскада жыбырап жайнап көбөйөт тура. Капырайдыкы жөрмөлөгөн курт кумурскага ченебей берилген касиетти кишиге ыраа көрбөгөнү эмне жакшылык деп сөгүнүп атат тыңшаса. Кап, жер бетинин кудуреттүү эгесин жаратты элем деп жүрсө, кем тукум жаратып алган тура. Жер бетиндеги ээликти колуна тапшырды элем деп жүрсө, бир касиетин кем жаратканын кара. Эмне кылмакчы? Аны ал бойдон калтыраттагын маал катып турбастан жаңысын жасаганга киришет. Аял эркек кылып түгөйлөп, уз катын мурдагыдан да дурустайт. Катуу байым чеккен экен. Бири-биринен көзүн албай, азгыра тиктешкенде күүгө келип, күнү түнү дебей сүйүшүп тургудай касиетин өзгөчө мыктылайт. Чубуртуп, уул кыз төрөгүдөй кылат. Кол кармаштырып кое берет аларды. Кийинки жасаган эрди катын кишиси кол кармашкан бойдон жердин бетин аралай басып үн салып, даң салып чуркап кетишсе, андан бетер кубанат. Ананда бири-биринин этегине эрмешип жармашып, бир коктонун ич толо көбөйүп баратышканын көрүп, көңүлү бир жайланат. Жайланатта бөлө кишинин убарасы менен болот арада. Кыйла убакыт өткөнсүйт аңгычакты. Кыйладан кийин кабарын алмакка пендесине үңүлсө, баягы адам баласы ташбакага, кадимки эле таш жонду ташбакага сыйынып алыптыр дейт Кокуй. Ташбака көрсө баса калып, этин жеп, көрүнбөсө көздөп издеп, этин жеп, таштуу жоонун аздектеп чокусуна сыйынып, бassa турса ташбакага акелеп жакелеп сыйынат имиш. Издеп жүрүп, этин мүлжүп жегени ташбаканыкындай өмүр таштуу болсок дешкендеги.
Таштуу калбырын чокуларына жамынганы касиет куту неп адам турпатыбызга жугар бекен дешкендеги тилегимиш. Жалдырап суранышканы бу бири кем дүйнө. Таш бакага берилген кенен жашты киши баласына келгенде эмине өлчөдүң? Таштан жонду таш баканын ырыскысына жазылган өмүр жашты киши баласынын бешенесине жазгандан эминеге корундуң? Эчкеникине жаш берип мынча эмнеге кордодуң? Эмне мынча аяндың я? Кап, жер бетинин эң кудуреттүү ээсин эми жараттым деп жүрсө, киши кургуруңдун өмүрүн бусам кыска жаратып алган турбайбы? Жер бетине жалгыз эгелик жүргүзмөктүн озуйпасы маңдайына буйруганда эле киши баласы топук кылат деп жүрсө, дагы эле кем жаратып алганын карачы. Киши баласы 30-35 жылдык жашоого тойбойт тура. Эми эмне кылмакчы? Айлаганча боор ооруган Кудай Таала мурдараак жасалган кишисин буйруган жашы менен калтыраттагын жаңысын узанууга камурат. Мыктыраагын жасайт чымыркана. Мыктылыгы ушу. Өмүр жашын ташбаканын жашынан ашырбаса да, андан берегирегин ырыолойт. О акыттын учканын түк тоотпой, кычыраган кыш мезгили 200 ирет айланып келгиче чалыкпастан жашай бергидей кудурет күйүүгө ээ кылат. 200-чү кыштын кыламык жааган каарына аягын кызыл ашыктан матырып, улуу жааган каарды малтактап кечкенде гана араң-араң барып алынан арыгандай, күчүнөн талгандай касиет тартуулайт. Тамамдап койгон ишине көшүлүңкү тартып айланып, көңүлү антип жайланат. Бүтүрүп койгон ишине маашырланып айланат, маанайы антип жайланат. Ал эми киши баласы ушуну менен тынып, ушуну менен чындап кыбаасы гана бекен, чыргайлаганы токтоор бекен. Эми жараткан эгемдин ишинен кайсы майда кынтыгын таап, кайсы кемтигине нааразы болоор экен. Бүткүл ай аламдын камы менен болуп, саамга эле назарын буруп, нары карагансыган. Ирмемге түтпөй тыңшаса, киши баласынын наалыганы басылбайт дагы эле. Кыйбай кетип тыңшаса, кайгырганы басылбайт дагы эле. Наалыганы мурдагыдан да катуу, мурдагыдан да ачуу. Кабыргасы сөгүлүп, бүк түшүп алып буркурайт. Каак төбөсүн ургулап, көктү тиктеп буркурайт. Балекет, бул эмне чуусу? Киши баласынын соңку уркунан тарагандардын чуркурап айткандагы наалаты сөзү бу экен. Бири кем дүйнө, жан-жаны бар макулукка куп жарашкан адетиң адам тукумуна түк жарашпас. Бул не азабыңда, бул эмне кордугуң? Жайнаган адам баласынын бири-биринде коёндой окшош болуп калган эмнеси? Биринин терисин бирине сыйрып каптап салгандай, окшоштур эле берген эмне тозок? Айрып таанылгыс бир өңчөйөң жан-жаныбарга буйрсун. Ал эми кайран адам баласы бирин-бири айрып тааный алгыдай болсочу. Бушайманданган Кудай Таала жер бетине бурулду. Адамга эмне сый жетишпейт. Авадан кенен жутуп, ырахаттансын деп кош таноосун эңирейтип мурунду берди. Каш кирпигин кошо чаптап, жарык дүйнөнүн сулуулугуна суктансын деп каректи эки көзүн бакырайтып берди. Сүйлөсө тилинен чаң чыккыдай кылып кызыл, ак эрин таңдайлуу ооз берди. Эк башы ордунда, жакыныраак үңүлдү. Чын эле, бечара адам баласы буркурабы ыйлагыдай бар экен. Өңү түсүн, кебете кешпирин кылкан чөптүн данындай бир өңчө жасап салган тура. 5 ата өткөнү деле бир кылка, 7 ата өткөнү деле бир кылка, улуусу деле бир кылка, кичүүсү деле бир кылка. Аял эркек эле эптеп, айырмаланбаса, баары туташ бир кылка. Кудай ато, бирин-бири буга дейре кантип айырмалап жашап, кантип табышып, кантип көбөйүп жүрүшкөн буларың? Жараткан эгемде не чара береги пенделерин тим жайына койду да 5-чи жолу аракетин көрдү. Бул жолку аракети чымыркантты. Чымыртканткан аракетинин үзүрү мынабу: адамга түрдүү бет-келбет берди. Бирине жалпак бет берди, бирине чапчак бет берди, бирине кулпунтуп, ак жумал өң берди, бирине сурдантып, кара сур өң берди. Бирине көп окшоштурбай, биринин кабагын бийик кылды эле, анысы сүрдүү арстан беттенди. Бирине кырдач мурун берди эле, анысы тумшуктуу бүркүт беттенди. Дагы бирине тик баккан кыйгач көз берди эле, анысы көкжал өңдөндү. Дагы бирине бакыран көз берди эле, анысынын сүрү аюу өңдөндү. Бирин кыл сыяктанган кара чачтуу кылды, бирин жүүн сыяктанган сары чачтуу кылды. Мына ушундай көрк берди.
Мындан ары ар бир киши баласын бири-биринен өң чырайы менен өзгөчөлөнүп тургудай кылды. Адам менен алышкандагы мээнетин саамга токтотту. Аалам түйшүгү азбы? Кайрадан ааламдык түйшүгү менен болду. Адам баласы эми ирденип кетер деп ойлоду. Киши менен алпурушкандагы мээнетин ирмемдерге токтотту. Теңирлик түйшүгү азбы? Теңир талаалык түйшүгү менен болду. Телегейин тегиз кылды. Киши баласы телчигип кетер деп ойлоду. Жок, болбоду. Дагы эле болбоду. Алакты кылгандан тыңшаса, жер бетинин бир бурчунан азалуу үн басылбайт дагы эле. Бир бурчунан муң кайгылуу үн тыйылбайт дагы эле. Талаа түздү жаңыртып, бири озондойт, тоо ташты жаңыртып, бири озондойт, өзөн жактан бири өксүп ыйлайт, өтөк жактан дагы бири көзүнүн жашын көлдөтүп ыйлайт. Эми эмнесине нааразы кургур адам баласы? Азалуу үнүн тыңшаса бечаралар ирденбептир. Көрсө улам жаңылап жасаган сайын кайратынан жана берген имиш, кайратынан кайта берген имиш. Кайгылуу үнүн тыңшаса киши бечара телчикпептир. Улам оңуп жасаган сайын каркыны мокой берген имиш, Жүздөгөн адам баласы дүйнөнүн кемчилдигине кейип, бу сапар жараткандын жүрөктүүлүк, өткөрлүк сурап турду жабыла. Кайратыбызды кайрып бер деп суранып, жаалап турушту жабыла. Тоо таштагысы деле жалдырайт уңулдап, талаа түздөгүсү деле жалдырайт уңулдап, Кудай Таала көндү. Мандемдүү жан экенсиң деп жээрип, өз пендесин жер бетинен тыйпыл жок кылып иймек беле. Мурдагысын түгөл калтырды дагын, жаңысын узанды. Жаңысы ушундай болду. Жолбош чыкса жолунан жалтанбас кылып жаратты. Арстан чыкса алдынан алышкыдай кылып жаратты. Айоо дегенди билбестен баштоонун башын кыя чапкыдай кылып жүрөгүн көтөрдү. Алаңдоо дегенди билбестен жүлүндүүнүн жүлүнүн үзө сайгыдай кылып дем салып демин көтөрдү. Ушуну менен болдубу? Купулуна толдубу? Кудай Таала болжолун эми таптыбы? Көңүлүнө толгон адам баласын жасай алдыбы акыры? Жашоосуна топук этип, жаратканга топ кылган адамды буу жаракчылыкка алып келе алдыбы же жокпу? Ал ортодо адам баласычы? Адам баласы ыраазыбы маңдайына жазылган буйрукка? Чексиз ааламдын камы ашыктырып турса да, аялуу кара жердин бетиндеги кымкууттукту кыя албайт жараткан. Киши баласынын канагат тапкан таппаганын билмекке кызыгат. Ой, Кудай бетин салбасын. Киши баласы тууш тараптан башаламан чурулдап, бир-бирин укпай ызылдап турат дейт бу сапар. Кайгысы эле көп экен, кайсы бирин айтасың? Жердин бетин боо түшүрүп, кара тумоо каптаптыр. Эч тумоосуз кыла көр деп жалдырайт бир тарабы. Кийинки жасалган киши баласы мурунку жасалган киши баласы менен батышпай, мурунку жасалганы оболкусу менен сыйышпай, кишилер бири-бири менен кырылышып, кызылган суудай агып, баштары жаңжалдан арылбай калыптыр. Эй жараткан, эки аяктуунун баласы, эки аяктуунун баласын өлтүрбөгүдөй кыла көр деп муңкана жалынганы мындан көп. Адам бузугу болбосо, бу азап бизге жок эле деп ак көбүк атып оозунан жин ургандай тегерене кыйкырынып, көзүнүн жашын көлдөтүп, буркурап ыйлаганы андан көп. Эй, эки дүйнөнүн чын ээси, чын дүйнө менен жалган дүйнөгө тең карап, тездеп көз салгын эгебиз. Өлүүлөр менен тирүүлөр өтө алыстабай, сүйлөшүп тургудай болсочу. О дүйнөнүн доошу бу дүйнөгө угулуп, бу дүйнөнүн доошу о дүйнөгө угулуп, угушуп тургандай бололу деп дагы бир жааты жаалайт жан койбой. Анан жараткан менен түз сүйлөшсөк деп дегдегендердин, көзүбүз менен көрсөк деп көксөгөндөрдүн катары пайда болуптур. Ооба, ошондой. Түп адамды бу жарака ким жараткан экен? Ким? Жараткан менен сүйлөштүр, арналуу сөзүн угалы, айтчуусун адам аттуунун тукумуна биз жеткирип туралы деп чуулдагандар пайда болуптур бу саам. Кудай Таала ойлонду. Кургур киши баласынын Кудайга арткан доомат эле көп экен, кайсы бирин аткарат? Убадасы ушундай, жок дегенде эми бирин өтөөсү керек эле. Жетинчиси ким болгон?
Хош, чуулганды жомок ушул жерден тып үзүлөт. Чуут салган ээси камакка алынып, эки көзү кагаз-кугазга, кийиз тыштуу китеп-ситепке жык калган эски куржуну конфискация болгондо эле аягы үзүк келген. Араб тамгасы менен ойкута айкыта жазылган чарык жип менен көктөлү кол жазма болчу. Колго алып барактаганда дароо баамга урунган. Кор эле дегенде 2-3 барагы жетишпейт соңунда. Кор эле дегенде. Гексенеме маани маңызы коммунисттик көз карашка түк ылайыксыз жомокту кагаз бетине түшүргөндүк үчүн акыр бир күн жоопкерчилик тартаарын алдын ала тойганбы, Непадам органдын кишилерине жооп берүүгө туура келсе, жойпуланып тергөөчүлөрдү жаңылмакчы болгонбу, Айтор жомогунун эң аягындагы 2-3 бетти көктөлү жеринен ажыратып, таш кемегеге тыткылап ыргытып, тезекке аралаштырып жагып жибергендиги кийин билинди. Аны тергөөнүн жүрүшүндө аныктаганбыз. Ордуна ойдон шашылыш чыгарылган 2-3 барактык аңгемени чалабыла чүргөй салып, жомоктун жоголгон жерин толуктаганга аракет жасаган, бирок үлгүрбөптүр. Андай жуйкурлугу да тергөөдө аныкталган. 1937 жылдын көктөмү беле ошондо. Марты беле, майы беле эсте жок. Чоңдорунун кезектеги чукул тапшырмасын өтөмөкө өйдө төмөн чуркап, жумуштап дал ушул араларда жүргөн. Үстүндө жашыл кител, ичинен жашыл гимнастерка, эки ийининде органдын кызыл чоктой кызыл чени, белинде төртели кайыш кур, башында фуражка, бутунда өкчөсү катуу, жылтыраган кара өтүк. Бир аз оңуп кырлары кетилген, ошол кызыл чендери азырдагы сакталуу. Али күнчө көзгө ысык көрүнгөн аруу буюм эмеспи? Эски чамадандын түбүндө катылуу. Жап-жаш туруп сержант эле дебедикпи? Такасы менен таш жолду ургулап, өйдө төмөн кайкайып басып келатканында элдин баары бир эсе жалдырап, бир эсе жалтайлап карайт капырай. Капталдап басышып, сестенип турушчу. Начальнигинин атайын тапшырмасы менен шашылыш келип, кучак кагазды четинен аңтарып, бир курдай мынабы маңдайкы имаратта отурган. Ашыгычтуу түрдө кеңсеге чакыртып калышты. Дагы эмне балекет болуп кетти? Деп алеки заматта чуркап жетип барса, жаңы ишти тапшырганы чакыртышыптыр. Зор ишеним да, өтө маанилүү иш. Өзүңдөн бөлөк киши бул иштин өтөрүнө чыга албайт. Эскиче окуганды билесиң, деди начальник. Толкундангандан дароо эле жарайт, жолдош майор дегени эсинде. Жомокчунун ишин тергөөнү ошентип өткөрүп алган. 1937 жылдын жаз көктөмү болсо керек эле. Марты беле, майы беле, анысы оңду эсте жок. Эскилигинен жип шуусу чубалжыган, эки көзүнө эски китептер тыгылган, эски тамгада жазылган кол жазмалар шыкалган таар куржунду кабинетине жолдош өкөлөп көтөрүп келип, ичиндегилерин жерге төшөлгөн тактайдын бетине чачып ийип, бирден тизмелеп жайып, бирден өңүлө серептеп, отурчусунда көңүлү ушул жомокко кадалды. 10 чакты барактан ашыгыраак, оң жээги чарык жип менен ыктуу көктөлгөн кол жазманы оң тетири аңтара кармалап, эң соңку 2-3 барагы бөтөн кагазга жазылганын байкады. Сыясы да бөтөн, жаңыраак, ушуну баамдады, ириде, шег алды. Шеги артынды, сап-сап сайын Кудай эле Кудай деп кайталанган, жол сайын жараткан Теңир эле жараткан Теңир деп жазылган кол жазманы окуп атканында оозунан кокус жаңылып, коммунисттик анты бузулчудан бетер калчылдады. Аягына жеткенче бир туруп тиштенип, бир туруп ызырынып, кыжырлана окуп чыкса, окуясынын жүрүшү соңуна чыкпай бузулганы байкалды. Кайталап окуганында даана байкалды. Кудай таала ойлонду, киши баласынын доомат эле көп экен, кайсы бирин аткарат, убадасы ушундай, жок дегенде эми бирин өтөөсү керек эле деген 3 сүйлөмдөн кийин жомоктун аягы түз эле бүгүнкү күнгө ашташып, бүгүнкү күнгө уланат. Шумдугун кургур, жараткан Теңири асмандан арабызга кирип келет. Имиш, дагы азыркы кайнаган турмушубузга аралашат имиш. Түз эле революцияга кол кабыш этет. Революцияны жүзөгө ашырууга Кудай Тааланын уруксат амири болгон имиш. Ошондо Кудай Таала жер бетиндеги эзилген эл журттун арыз муун укту дагы жалпы адамзатты куйткулардан куткаруу үчүн Сталинди жана сталинчилерди жаратты деген мааниде жазыптыр болуучу.
Шүмшүгей, бул эмне кылган кылыгы? Большевиктерди түшүнүгү тайыз анча мынчаны эле салбаган маңыроо калк деп ойлогонбу? Же коммунисттерди каратып туруп жаңылтууну көздөгөнүбү? Көз боемучулугу байкалбай, өзгөрүшчүл маданиятка ылайык келе берет дегениби? Сталиндин атына жамынып, жагалдана койсом, эмгекчил элдин катарына жашынып калам деген амал көйлүгүбү? Тапканын, анын мындай түлкүдөй куулугун экинчи күнкү суракта мойнуна коюп берген. Кана, айтчы Жомок чындыгында кантип бүтчү эле? Деп сылык сураса, Жомокчу аңырайып карап, эмнени айтасың? Дегенчелик аңкоолонду. Жомоктун соңу ооштурулганын бетин айтса, эрдерине тийбей безилдеп сүйлөп, мойнуна албайт, а дегенде. Кагазы бөлөк, сыясы бөлөк, деп көзгө сайып көрсөтсө дагы кашайып мойнуна алгысы келбейт. Сыясында да, кагазында да айырма жок, деп жанын жейт. Адам арасында ушинтип каратып туруп калпайтып, безилдеп жанын жегендер болот, Эгинде эрбейген көгала сакалы бар чүкөдөй неме болчу. Досьедеги маалыматка караганда койгулап комузда чертсе керек эле. Тергөө удаасы менен 3 күнгө созулду. Ары жок неме болчу. Үстүдөн колдогон кыдырчы барчылап, дегеле тоотпойт башында. Кыпындай да жасканбайт. Шүмшүйүп, кийимдин маңдайында отуруп, сурак берип жатканын түшүнө элек түркөй немени шоңшойгон төбөсүнөн көрпө тебетейин учура коюп, өпкөсүн үстчүдөй кериле эки муштап, май көчкө тээп, какыс кукус кылышка туура келди. Бооруна сыз өткөрүп, таш төшөлгөн түрмөгө төшөнчү жамынчысы жок, он тотуп жалаңкат жаткызды. Экинчи күнкү сурака эки колунан толгоп, жылаң башап келишкенде, Жомогуңдун соңу кантип бүтчү эле? Каткан жериңди бачым көрсөт, кана ошонуң, деп чубалжытып сүйлөтүп, эркелетип отурбастан көзүн оюп алчудай кейиптенип сөөмөйүн кезеп тап берди да, жетинчи каарманы ким болгондугун так кесе сурады. Жетинчиси ким болгон? Деди ыргыштап. Сталин, деп көшөрдү оозу мурду канжалап, көзү башы көгала болгон Жомокчу. Көмөлөтө урчудай болуп, түйүлгөн муштумун тумшугуна кезеди. Чыныңды айт, деп зекиди. Кудай урсун, чын айтам, деп тигил көгөрдү. Жетинчиси Сталин болгон. Курч кез экен, сурак ортологондо Жомокчуну минтип так мазалаганы эсинде. Мына, басмачылар менен урушуп кырылыштык. Актар менен кармаштык. Кан төгүлүп суудай акты. Көрдүңбү? Сенин Жомогуңдун кишилери адамды адам өлтүрбөсүн деп суранышпайбы? Көрө. Суранышса суранышкандыр. Бирок Кудай Таала аткардыбы жокпу белгисиз, деди Жомокчу мурдун шуу тартып. Эл душмандарына каршы аеосуз күрөш жүрүп жатат уштапта. Тап күрөшү кычады. Ниети бузук кишилерди кырып жоюп, жок кылганды суранышпайбы? Суранса сурангандыр. Анан Кудай Таала аны жасадыбы жокпу белгисиз. Бирок, эмне бирок? Көпчүлүк Сталинди тилеген. Сталинди Кудайдан көптөп тилеп алдык го. Кагаз бетине чиймеленген сөзү да, оозунан чыккан жел сөзү да акарат сөз болорун аңдай элек окшойт бечара. Сталинди жана сталинчилерди Кудай жараткан, Кудай Тааладан тилеп алдык, деп кайталаганды өнөр көрүп алган экен. Кайталаган сайын коммунисттик окууну бузууга арналган кыянатчыл үгүттүн амалы жүрүп жатканын катуу эскерткенинде Жомокчу бечаранын оозунан кеби түштү. Түшүндү. Бул жосуну үчүн бир эмес, 2 статьяны, анын ичинде аттырып салуу статьясын мойнуна илсе деле куп жарашаарын эскерткенде, канталаган эки көзүн кылайтып, шуу үшкүрүп, мурдунан шүүшүңдөп акканганды сүрткөнгө шайы келбей, чекесинен муздак тер кетип, шүк отуруп берген. Сөз кайрып сүйлөгөнгө шаасы жеткен эмес. Ошентип мойнуна койгон, ошентип жеңген, ошентип авир алган. Бирок аттырган эмес. Ашык кеми жок 10 жыл суратып, Ибир-Сибирдин түпкүрүнө айдаттырганы ырас. Оңолсун деп айдаттырган. Шордуунун тайкы чекесине жазылган буйругу ушундай экен, 10 жылдык айдоону көтөрө албаса, эмне айла кылсын. Ошол жактан кайтпай калганы да ырас.
Күн чоң шашкеге тоғып баратканы айлананы үйіп басып, қыз талақтың аптабы қайрадан қызый баштады. Көлөкөдө сейрүүндөп биртике отурайын деделе, мээ кайнатчудай болгон ысык отургузбайт окшойт. Экини оорлоп, деме кыстыкчудай болуп баратты. Өзүнүн эле көнгөн орто сайына эртеерээк жетип, көк чайынан кенен уурттап, кемпиринин кашында салкындап отурганы оң бүгөрө. Короосунун салкыны самаган ардагер ордунан туруп, өйдөңкү көчөдөн каршы терши зымырап такси чуркаганын көзү чалды эле, ошолордун бирин кол булгалап токтотмокко өйдөлөй басты. Чанагыл сөөгү ылайым эле калмагы менен Кытайдын сөөгү болуп калгай деген үмүткө жетеленип, өзүн өзү сооротуп коет ой арасында. А мүмкүн ал ортодо көп көлөң журналисттин эбин таап калгыбыз бардыр баарылап. Шакирттери мынча шымалана киришип калды. А мүмкүн экинчи эл арасында бейжай дүрбөлөң салбагыдай кылабыз. Алдап соолап Кыргызстандын чегинен Ыраа айдатып, артка кайрылып келгис кылсак, журтубуздун кулак мээси тынчып калаар беле. Күтөлү. Шакиртинин жообун күтөлү, бүгүнчө күтөлү. Жана төрөгадан чыгаары менен эшигин черткилебестен шарт ачып, шакиртинин үстүнө кирип арчусунда тамашачынга аралаштырып, спецоперация атап, бир иштин милдет жүгүн табыштады дебедикпи? Ошол иштин бир жаңсыл жыйынтыгын күтөлү. Калганы өз ирети менен болор. Күн чыгыштан күн батышка кеткен, кең көчөгө чыгып, жолуна оңдуулап каршы тарабына өттү. Өтөрү менен чукул аралыктан чуркап чыга калган такси көрүндү эле, шашып колун булгалады. Өбөктөп алып, руль кучактаган таксист эки алаканы жайып, "Орун жок аксакал, орун жок" деген ишара жасап өтүп кетти зуулдатып. Жолдун сол учуна бир көз чаптырып, оң учуна бир көз чаптырып, серепчилеп турса, алыстан сары шашкисин жалтыратып, дагы бир такси көрүнгөндөн эртелей колун булгалады. Мунусунда да адыраңдап, руль кучактаган таксист эки колун эки жака жайып, "Машине бош эмес аксакал, бош эмес" деген ишара жасады. Жерди 7 кабатына чейин кактап өрттөп ичидей болуп, күндүн аптабы кызыгандан кызып барат өчөшүп. Жолдун оң учуна бир карап, сол учуна бир карап, утур убараланып кол булгаласа болбой, түгөнүп калгансып бош такси чыкпай бозала кылды. Колун 7-нчи жолу булгалаганда гана бош такси токтоду тушуна. "Көп болду аксакал, күткөнүңүзгө", деди таксист отурган жеринен колун созо капталына эңкейип, капталдагы эшигин ачып берип жатып. "Алдыңда 6 такси өттү", деди кабагы салаңдай түшкөн ардагер. "7-нчиси сенсиң. Эмне болгонсуңар бүгүн?" Таксист акактаткан ысыкта жол бойлоп, көлүк күтүп калган ардагердин кейпине жан ачып, боору ооругандай түр жасап, баш чайкап койду. Журналист котур ташын колтугуна каткандардын арам оюн таш каптырды. Орусуң менен сүйлөшкөнүңдүн өзү кызык. Өзүбүздүн көгөн көздүү, ак кулак орустар менен жаман жакшы айтышып далай сүйлөштүк өмүрүндө. Жүнбаш орусуң богооздонсо, алардан ашыра богооздонуп, богооздуктун мөөрөйүн талашкансып канчасынан кем калышпай сөгүндү өмүрүндө. Ылайыгы келсе келбесе деле сөгүнүп сагынып сүйлөшкөндү өнөр көрдү. Анын артыкчылыгын да көрдү, азабын да тартты. Бирок Ыштейн, Мыштейн деген сүрдүү фамилия күткөн киши менен мурда кийин сүйлөшкөнү ушу. Сүйлөшкөндө да көчөдө маңдай тескей алкылдашкандагы, же сыраканадагы күрүшкө талашып, кажылдашкандагы майда чүйдө сөздөн эмес. Коңурдоо дабышынан ал кишинин өтө сыпайыгерлиги, өзгөчө маданияттуулугу туюлуп турду. Биз укпаган, уксакта элөөсүз жаныбыз тоңсунуп, капарыбызга түк килбеген чоң илимге, дүйнөлүк илим билимге жедеп каныккан бирлиги 7 ооз сөзүнөн билинди. Библия, Моисей дейт, Нух, Мысыр, Египтология, энциклопедия тимеле. Кан айткылачы биздикилерден кимиңердин ишиңер бар бул илим менен. Ата жотосу укпаган капкайдагы Вайнштейн, Михаил Вайнштейн аттуу неменин жер түбүнөн кадырлап телефон сокконун утур башынан түшүп эстеп,
Эсинде калган ар бир сөзүн утур баштан ой элегинен өткөргөн журналист кабары минтип чүй дегенде эле эң алыска болду болбоду кызыл аянтты үй чороп курчаган жерлердин бир кычыгына дейре жеткенине таң калып, эси аңтарылган кишидей жаздыктан башын көтөрбөстөн ооналактап жата берди. Түш огончо утур эстеп, утур кайталап коет. Библия, Моисей, Нух, Мысыр, Египтология. Хей, энциклопедия эмеспи мунуң тимеле. Хакана, айткылачы, биздикилерден кимиңердин ишиңер бар бул илим менен. Кимиңердин? Башы зыңылдап ордунан өдө турганга мойну жар бербей жатса, демейде издебеген редактордун орун басары жанын койбой бир жагынан асылып, алдырып койгон бир шише арагы жалгыз тамагынан өтпөй жаткансып, телефонду 3-4 мертебе чуулдатып чалып жиберди. Ал ортодо. Ой досум, башыңды жазып берем дегениме качан? Кишини какшатпай тез эле келе калчы таксилеп. 100 грамм сенден айлансын. Күтө берип зарыктым. Келе кал. Маал катпай макалаңды да чогум айлайлы. Хан үстүнө сени көрүүгө куштар кишилердин куйругу үзүлө элек, деп чыйпыйы чыгып шаштырды. Бирде оң капталына, бирде сол капталына үшкүрүнө оодарылып, ооналакта ордунан турмагы өзүнчө машакат. Жуунуп таранымыш этип, ак күп болуп шишип барыккан жүзүн киши кейпине келтирмеги, анан эшиги калтыраган эски шкафты үч аңтарып, көчө кийиминин ылайыгын караштырып, таза жакалуу көйнөк, согончогу бүтүн ырыстуу байпак таап кийинмеги өзүнчө машакат болгон журналист түштөн огондо араң таксилеп жетип, тердеп кургап кирип келсе, редакциянын кууш далисинде митингге чогулушкансып, опурап-топурап бейтааныш кишилер жүрү. Баарынын да көтөрүнгөндөрү бирден гезит, кечээки гезит. Бири 2-3 бүктөп алган, бири эндейинен жайып алган, 40-50 жыл илгери тартылган эски сүрөттөр көзүнө урунду айрымдарынын колунан. Ушу киши эмеспи? Ушу киши болуп жүрбөсүн? Дешкенсип жарданып, бир жерден көргөнсүгөн кебетесин көздөрүнө жылуу учуратканы менен шишип көпкөн өңүн көңүрттө даана ажыратып тааный алышпай, же жакындаганда даабай жалдырай карашты эле, ооруган башын күчкө салып кейкейтип, көкүрөгүн керген журналист каалгый басып, узун далистин эң түбүндөгү кабинетке, чакырган кишисинин кабинетине өтүп кетти. Түз эле. Оюнда жаман эчтеме жок. КГБнын түн уйкусу качкан кекси ардагеринин какшанып айткан өтүнүчү менен каршы иш-чара даярдалганын, республикадан эптеп чыгарып жиберүүнүн айламал изделип жатканын кайдан билсин? Кеңкейип кирип барды кеңсесине. Ал эми дал ошол маалда орун басарыбыз жарым сааттан бери эч кимди кабыл албастан ак топуну баса кийген, жамактатып сүйлөгөн, болочок дүйнө жайында чабыштырып сүйлөсө деле куюлушуп жамагы белен, бу дүйнөнүн оомал төкмөлү жайында кеп козгосо деле куюлушуп жамагы белен, сүйлөмөлү көз ачык атанган бирөө менен купуя сырдашып жаткан эле. Көз ачык менен акылдашуу атайын иш-чаранын шартында каралган деле эмес болчу. Не бар не жок, көз ачыкка төлгө аштырып ал деген көрсөтмө деле болгон эмес жогорудан. Тек аты чуулуу журналистти акыйып күтө берип зериккенден жөн отурбай өзү көтөргөн демилге. Анча-мынча ишти өзү эле чечип билгендегиси. Чойпуланган орун басар дал бүгүн боору ооругандан башын жазып берген киши болуп, 1-2 рюмканы үст-үстүнө көтөртүп ийип, андан кийин тең бөлүшө ичишкен болуп, жарым бөтөлкөнү шыкап ичирип, колдон келсе теңинен ашыра ичирип, эптеп, алагүү кылган чагында журналистти жаш баладай алдашы керек эле. Аны эзилип жакшы көргөндөн чакырды дейсиңерби атаң көрү. Ансыз да гезитибиздин чарбасы өпчап жетишип жатканда жок жерден өчөштүрүп алышкан экен. Өчөшкөн КГБнын бүгүнтөн айтылган жашыруун тапшырмасы ушундай: алды ичирүү. Анан соңунда аты чуулуу немени алдап соолап, гезиттен ыктыяры менен кетүүгө макулдугун алуу. Кыскасы кетирип тынуу. Талап ушундай. Кимдир бирөөлөрдүн көшөрө койгон талабы ушундай. Бирок кете кой, жазба экинчи десең эле журналист куп болот шеф, куп болот деп колун куушура жүгүнүп, ишин жыйыштырып кете койчулардан эмес. Аныңда жеткен бир такымын жеген куутумшук, айтканын бербеген көк. Андан кутулуунун жалгыз амалы башка жака командировкалатып которуп жиберүү.
Сырт жерден жылуу жумшак, маяналуу кызмат орнун сунуш кылуу азгыруунун оз уйпасы редактордун орун басарына жүктөлгөн. Атайын тапшырманы амалга ашырууга шымалана камданган орун басар болсо, корректорлордун бирин дүкөнгө чуркатып, арақ закускесинен бери эртелей алдырып, амал көйлөнүп журналистти чакыртса, журналисттин кечиги батпайбы кашайып 4 саат күттүрдү. 4 мертебе телефон сокту ал арада. Мурдун балта кеспеген неме өзү мына баратам дейт да дайыны жок. Ал кечиккенден кечигип, эригип отурса рекламасыз оокат жүрбөй калган заман башталган турбайбы деп эшитип, рекламасын издеп редакциясынын босогосуна келген экен. Көзүм ачык төлгөчүмүн деген мынабу ак топулу киши кабинетке баш багып, эшиктен шыкаалап калбаспы өзү эле. Реклама сурап өзгерип жатса кабинетине көзүм ачык деген кишини жөн кетирчүбү? 4 саат күттүргөн журналисттин келгенче төлгө аштырып жиберип жатпайбы эрмектеп. Ак топчан көз ачык өткөн ишке да, болоор ишке да төлгө ачканга маш экен айтуусунда. Орун басар төгүп чачып ачык айтпастан ичинен кыйылган киши болуп, «Дурайындыкы, ушунда бир киши жолто» деп башын ойтолоктото кабагын чытып, кооп кылган кишинин четин кылтыйтса, тигил неме жүзүнө тигили карады да, «Камсанабаңыз агасы, ал кишиден сөзсүз кутуласыз» деп атпайбы кубантып. Төлгөсүн жаңы эле угуп болуп, ичинен тобокел кылып жакасын карманып отурган. Журналист үстүнө киши отурганын элесине да албай, эшикти кашегинен жулуп алчудай аңырайта ачып кирип барса, ашык кеми жок 4 саат күттүргөн неменин күтүүсүздөн карпа күрүп кирип келгенине орун басар чочугансып кетти. Кубара түштү оболу. Куулугу өңүнө чыгып, жүзүнөн окулуп калчудай туюлгандан маңдайындагы кишисин унутуп, түлкүнүкүндөй жойпаланган жымшык көздөрүн жайнатып, өтө кубанып кеткен кишидей кубулуп, кучагын жайып, атып турду ордунан. «Обу, карааныңды көргөнгө зарлатып, көздөн учтуң го», деди. «Шефиңди жалдыратып 5-6 рет жалдырып. Окурмандарыбыз кечөөсү бура бастырбай сыйлагандан сыра менен арак ичпей эле уу ичкенде кыйналып калыпмын», деди журналист. «Ак жөп башта, шеф. Башыңды жазып берем дегеним качан?» деди редактордун орун басары. Саатыңды карачы болгур. Ичпей жүрүп, ичкенге жанчылып калып мына кетай. Ордуман козголууга дарман жок. Жаздыктан башым көтөрө албай, суналган бойдон жатпадымбы? деди журналист. Келе калсаң эми салмакмын. Камчомуңду жеп отурам эртеден бери. Орун басар саамга кайсактап, кызыктуу кеп сөзүнүн эмеми кызыганда капыстан үзүлгөнүнө кейигенсип, эриккен немедей эгиндеги жука сакалын тырмаган, эки кебинин каерден уланаарын чыдамсыздана күткөндөн тигил экөөнү алмак салмак аңырайып тиктеп калган ак топчан кишиге кайрылды. «Анда эмесе келиштик тууган. Калган кутканын ашыкпай сүйлөшөлү эле. Рекламаңы эмки санына кетиребиз. Дагы байланышабыз». Алантип ак топучан көз ачыкты кабинетинен кетиргинчекти журналистти жалгыз ап калып, бетме-бет кенен чонон аңгемелешкенче ашыкты. Шыпылдайт. Аң таң болгон ак топучаны жарайттан бөлөк сөзү жок ордунан тура жөнөдү. Ал чыгып кетери менен орун басар шыпылдап айланып өтүп, ичинен бурап эшикти бекитти. «Мунун ким?» деди журналист. «Көз ачык», деди орун басар. «Күчтүү экен», деди журналист. «Өтө», деди орун басар. «Эмнеси күчтүү экен?» деди журналист. «Арбактарды чакырып, тигдүүнү менен сүйлөшөт экен», деди орун басар. «Охо, төлгө жатпы экен?» деди журналист. «Жок, калынан келбейт экен», деди орун басар оозу мурду кыйшайбастан. Орун басар жөлөңгүчтүү креслонун капталына, отурган жеринин астына катып койгон экен. Каткан жеринен жерин баштыкты эңкейип алып, үстөлдүн үстүнө койду. Ичинен бир шише арак, бир бөтөлкө суу, 2 баш туздалган бадыраң, 2 кесим кара нан, 2 рюмка алып чыкты көздү жайнатып. Бадыраңды ийрип жегенге вилкада камдаган экен. Арактын оозун кайрап ачып, 2 рюмкага теңдеп куйгучакты журналист жебиреп сүйлөп отурду. «Кудай атобо,
Moskvaң Moskvalығын қылат тұра бары бер. Көз ачып жұмғычақты қаварыбызды іште қойышқанын қарасаң, Езелтен ушундай буларың. Ушундай зирек, ушундай қылдат. Қарачы еме, алты беттік жаман кездібіздің қара сиясы құрғай елегінде сатыққа шыққан күндін ертеселе емнелер жазылып, емнелер қойылғанын жыталғандай туып, ине жебіне чейін біліп алышқанын. Пай, изин суытпай ошондон туруп, автарын издетип, редакцияга чейин чалып ишкенин антесиң ананда. Кудая тобо, олгон токой кез журнал басылат күн сайын. Ошондон жаңылбай, кыбыр эткен кыймылды көз жазып да калтырбай, керектүүсүн кетирбей иргеп, дароо орусчага оодарып, андагыларга эринбей жеткирип турган мындагы серепчилерин айта бер. Не деген өнөр, не деген мээнет. Орун басары мелт калт куюлган рюмкаларга колун жаңсады. Сөзгө ашыкпайлы досум. Эриде мынауну жалдыратпай тартып ийбейлиби? Башыңдын оорганы жазылып кетсин. Экөө рюмканы белинен кармап кагыштырып, кана деп бири-бирин күүлөп, анда эмесе деп бири-бирин сүрөп, көңтөрүп жиберишти жарыша. Чурканга журналист өң башын бырыштырып, закискө тиштей калгандын ордуна мурдун сол алаканына тыгып, бирдеменин буркураган исин алгансып, кере жыттады. Ашказаны тыз этип, жагымдуу ачышты. Орун басар вилкасы жок эле кол менен алып, туздалуу бадыраңды карс эттире үзө тиштеп, карсылдата чайнады да дароо кайталап арак куя баштады. Бүгүнкү окуядан ээленип кеп салгысы келген журналист Тим отурбай, бу Библияда деп келатканда орун басар мурдун чүйрүп, ошого да башыңды оорутасыңбы? Бизге тийиши жок темага алтындай убакытты курулай коротуп керегине, деп тыйды. Бөлөктү үшүгүбүз азбы? Журналисттин рюмкасына кырынан бастырып толтура куйду. Өзүнө бир эли бөксөөрөк койду. Көрө кел, жана бирден кайтылайлы. Жуу менен болсун. Рюмкалар көтөрүлдү. Орун басар ууртап ичти. Журналист так көтөрүп кулкунда куюп жиберди. Мунусунда экөө тең бири-бирине закуске сунушуп сый көрсөтүштү. Оозу баштарын аарчынып, каш кагымга тиктешип калышты. Тем албастан удаасы менен тарткангабы, журналисттин муун жүнү жеңилдеп, куйкасынын курушканы, эки чыкый менен төбөсүнүн тырышканы жазылып, өңүнө кызыл жүгүрдү. Соума калбадыңбы? Деди. Жасаган ишине курсант болгон орун басар обдулуп өтөлкөнү кайра алып, анда дагы бирден бастыралы досум, деп көндүрдү. Кандырай чирейин дегенсиң го, деди журналист. Оңолуп каласың, деди орун басар. Журналисттин рюмкасына толо койду, өзүнүкүнө бөксөөрөк куйду. Кана эмесе, алып жиберели да жай сүйлөшөлү. Үчтөн рюмка тындырбай айландырып жутканда орун басар азыраак эңги-деңги болду. Журналист көбүрөөк эңги-деңги болду. Дагы бирден жутса кошо телтейип мас болуп, болжогон кепти айта албастан чаташып, тили булдуруктап калчудай. Шишенин түбүн даа экиден айлантканга калтырып, ушул жерден токтотту. Өтөлкөнүн оозунан суу урттады. Баса, досум, уну телегимди айтайын. Көзү сүзүлө түшкөн орун басар сөздү узактан чаргытпай, ток этер жеринен баштады. Досум, мындагылар маяналуу жакшы кызматка киши издеттирип жатышат. Мыктынын мыктысын тапкыла дешкенден, оюма дароо сен келдиң. Сага өтө ылайыктуу орун. Эмне кызмат? Кокой. Эң негизги талап жазганды билиш керек экен. Жазганды гана бүттү. Кызматтын басма сөз өкүлү деп аталат. Бекитүүлүү айлык акысы, ээлеген кабинет болот, батири өзүнчө төлөнөт, жылуу жумшак орун болгону. Кайсы жерде экен аның? Коңшулаш Казакстанда. Жайгашкан жериң Алматынын койну болот. Көктөбөнү уктуң беле? Так ошол Көктөбө районунда болосуң. Аны укканда эле ары жагын түк уккусу келген жок. Журналист чалкасынан кетчүдөй түсүн үйрүп, башын чайкады. Жок, деди өңү бузулуп. Алматыга сот коюппу мага. Өзүңөргө буйрсун. Алтын уютуп койсоңор да барбайм ал жака. Орун басар журналисттин так секиргенине таң калды. Аябай таң калды. Канча сак эткенден так этип, Алматыга жете албай жүрсө, безге сайгандай чочуган эмнеси?
Emnesi kapıray. Tegi kazak deşmedi bile. Je bol kapırının tegi kazak ekeni жалған. Kulak salsan, dedi orunmasar. Emdege men, dep oluraydı jurnalist. Oy, tegin kazak emes be? Jarasa, uşu jaraydı. Bu ordaşdordun arasında tezirek, kamur jumur bolup, oňa iştep ketet bilen degenim. Koyanыңды, dedi jurnalist. Tegim kazak bolsa emneken, günöbü. Menin kırgız bolganım kaçan. Je meni bölöksüntüp, kutula albay jatkansyňar go. Jaman oyun jok ey dostum. Degi da. Oylanyp gör, şaşpa, mümkün jaktırasyň. Ay, dostum, ayılda atam getpeyim ele getpeyim dep aygaylap atkanda, men emdege ketem karagan atamı жалgız taştap. Aksakal kançada? 80'ge çukuldap kaldı. Göçpeyim deybi. Dostum, köçürgöndem ne kılasın? Bir jol kusunda galjyň aralaştırıp aytsam unçukan emes. Al emi ötkönde marhum Kaganoviçtin okuyasyny ayta koysam, аны ukkandan beri esi çıkıp kalgan. Kaganoviçtin okuyasyny ukkansyňby? Jok, emne bolgan okuyal? Lazar Kaganoviç degen bolgan ilgeri, düýnölük kan içerlerden birinden. Bilem, Stalin'din oňgol emes bile. Men oşonuň ganty ölgendigini ukdum ögünü. 90 gançaga çıkıp, bıltır o düýne salypdyr. Bugan işkiştin söhüge gantip koyulgandygyny aytyp berişmedi. Hey, oşol Kaganoviç degen kimele uçurumda. Goş, kayaktan okyp jüresiň? Sırakanada gızıldaşyp oturup birölerden eşitdim. Öz kulagym menen. Жалган süýlebegen, bakygan ele kişiler aýtdy. Oşondogy ukkanymda atama tökpöý çaçpay, ayta salyp atpaýmby? Anan, oşo Kaganoviç ölgende zynatynda 10 ele kişi gelipdir. 10 ele kişi. Heneňde duraýyn. Kezinde Stalinge ermeşip, Stalinge çyrmaşyp alyp, bükül düýnöni çengeline salçuday bolup kılbagandy kılgan kişi. Hem oşol uçurunda Kaganoviç bolup atygyp, aty uran gaýlanyp jürgen kişi ölse, toprak salgan 10 ele kişi geletmiş. 10 ele kişige hadyr ötüpdir. Hemne degen şermendeçilik. Çyn ele 10 kişi bardyr. Howa, hyzmatda jürgen söletdile kişiler söz kıldy. Öz kulagym menen ukdum. Goş, ukkanymdy atama tökpöý çaçpay jebirep aýtyp barsam, tobo jakasyň garmanda oturgan jerinden. Tabalagan jok, tobo geltirdi. Kunt döşep tıngdap bir dalayga tunjura oýlanyp oturdun dagyn jarykdyk kişi balam deyip bir malda başyn götürüp Kazak jurtuna kaýtoo jaýynda gep kozgop meni gyjalat kılba dagyn. Özüňde gyjalat bolbogunyň ekinçi deydi. Deymin bilmeksen bolup. Handa barganda jazataýa ölüp ketsem, kaýsy gyratkan Kazak taýanyt meni. Kaýsy Kazak ardaktap gelet zynatyma. On Kazak gelse ürkördey bolup, ta oşol Kaganoviç syňary şermende bolboýmby? Emi kırgızımdın arasında syýym menen jüre bersem, ölgönümde jok ele degende min kırgız türlüp gelip, boz üýde orop, sögüme tüşet ökürüp. Jok ele degende topragan min kırgızdan toprak buýruyt. Koy aýlanaýyn, törümden görüm juk kalganda, çağımda aryet syýym menen boloýyn. Koy barbaý meşjaka, koy aýlanaýyn anyňdy. Kulagyma uza görbe ekinçi, dep bezildet. 80'ge çykkanymda adaşkansyp, Kazaka barsam aksaňdap, tapkana buroyum gaýsy, dep ozumdy japkylgan. Hany tyňşap oturup, menin de esim çykdy. Çyn ele, uksaň, tirlik degen uşunday nerse, birdemege eleşip, ana getem, mına getem dep çürüp, oşondan ary galyp kalsam, arasında emne bolot erteňim. Kaýsy apdyrakat kütüp jetişem. Yaş emespiz. Tallahandan görö, taýekelerin arasında boloýun. Kalebime Kuday gurçtuk bersin, özüme kuwat bersin. Baştagan işim çaştan köp, ötölüne çıgaýyn. Kana guç, aýlantyp aldydagy işler üçin haly ýeli, agörö. Jarayt. Redaktordyň orunbasary oýlanyp kaldy. Oşo, munuň bolboýt, gök debedik bele. Göşörgön oyronuň bu gebetesi melen gepge sözgö jakşylykça gönçüde emes. Betke garmagan jüýesин garaçyda oşol jüýesini geltirip besildep turganyň garaçy. Sıra kanadan sıra kanaga sıra uulap jürçüsünde emi Kaganoviçdi uga galganyň kantesiň. Koldan gelgeni uşu boldu. Emi ne aýla kılsyn gömbösö. Kurulay kakıldap üýünдөй bergenden ne paýda.
Öndürgөндүн жоопкерчилигин башкаларды алсын мойнуна. Антип башкалары аралашпаса, жалгыз орун басарга ыначы түрү жок мына бу орою менен. Кайран гана арак, кайран гана аракет. Орун басар бир шише арагы менен 1 сааттык аракетинин текке корой турганын түшүндү. Колун оң чөнтөгүнө салып, салган сайын бүктөлүү 10 сомун сыйпалап, дүкөнгө эми кимисин журкатсам, кайсы элпегин жүгүртсөм деп бүшүргөп жатты эле. Экинчисин алдырыштын убарасын курулай тартуунун зарылдыгы жок экенин туюп, тек гана шишенин түбүн 2ден бөлүп олтурбастан тең бөлүп куйду. Эки жаңылыгым бар. Бири жагымдуу, бири жагымсыз. Куур агырлардын жообу мынчалык узакка создукпашы керек эле эсебинде. Создуга турган эмнеси бар эле. КГБнын чоңдору атайын каналдары аркылуу күндүр-түндүр күпүлдөп иштеп, тапшырмага чегерилчү агенттерин тапшырмага чегерип, өкмөтүңдүн макулдашчу кишилеринен тийиштүү макулдугун кечиктирбей алып, андан соң гезиттин башчыларын бирден чакырып, көзүн чукуп компроматты көрсөтүп, компроматы чогулай элегине колун кезе эртеңкисин канкуулап, аңгемелешүүдөн жылуу жумшак өткөзүп койгондун татаал эмнеси бар. 2-3 күндүн ичинде бүткөрүлүп, бир жаңсыл жообу айтылышы керек эле эмдигиче. Ары же бери. Айтпадыбы? Чалагайым иштеп, деги баштагыдай эмес буларың, ирейин жийсиң. Анан да баары көзөмөлдө деп чалкалап, курулай бакылдагандарычы. Кайран КГБ, кайран гана КГБ. Отурса телефонду аңдып, телефон коюлган тумбочкадан өтө алыс кетпей айланчыктап, сүйүнчү аксакал сүйүнчү, көздөгөнүңүз ишке ашты. Журналистти көчкө тээп гезиттен бошоттук. Көчүп кете турган болду деген куш кабарды кулак түрө күтө берип саргарды. Үйдү жаңыртып, ана чырылдайт, мына чырылдайт десе, же мындайда телефону чырылдабайт кашайып, кошо тунжурайт. Жообун качан угаарын билбей зарыккандан Сарсана деген курусун ардагер жок жерден коёнчугу кармачудай калчылдап чыгат бир маал. Кеселдүү кемпирин карабай эле айланчыктатып кемпирине каратып калды тескерисинче. Күндүн аптабы бу болсо куйкалаган, куйтулардын айынан чеккен санаасы тиги болсо түн уйкусун качырып, кокус кан басымы көтөрүлсө же дагы бир жан кыйнаган илдети капилет козголсо тирүүлөй азапка салбасын деп чочуган кемпири өзүн унутуп, өзүнөн мурун абышкасын ойлоп күйбөлөктөйт. Сабырете көр абышка, дейт чыйпые чыгып. Алантип атканда кимдир бирөөнү жеп ичүүдөй ызырына башын чайкагандан желкеге тараган куу чачы сеңселип маңдайына түшүп, өңү башы кубарган ардагер бир туруп, КГБдагы шакирттерин ашата сөгүп калгысы келет телефондон. Ашкебирлер. Офицер эмес эле ашкеби турбайсыңарбы көрсө? Кыйратып шакирт күттүм деп жүрсөм, өңчөй ашкебирлери таптаган турбайымбы өмүрүмдө? Силерге ишенген мен дагы акмак экенмин. Колуңардан келбесе, келбейт деп эле ачык айткылачы, курубадага тойгузбай, деп сөгүп салса. Чын, уяты жоктун курубадасы тойгуздей. Качан чалсаң, азыр аксакал азыр, деп азыры түгөнбөйт ар качан. Күн сайын 3 маал телефондун кулагын бурап, каадалана жобун сурай бергедей боз бала болбосоң же. Ошентип төрага жолугуп, шакиртине кирип чыкканына бүгүн 4 күн болду. Туура 4 күн. 4 күн чыдады. Болду, жетишет. Башка чыдай эмес. Саат 9 болсун. 9 эле болсунчу. Көргүлүктү бир көрсөтөлү. КГБнын отставкадагы полковниги менен тамашалашкан кандай болоорун билип жүрүшсүн чычымдар. Эси көндөрүнөн экинчи кеткис кылбасабы? Жөн ойгонбой, ачуусун кошо ойготкон ардагер саат 7ден өткөндө жаздыктан башын жай көтөрүп, жай козголуп, керебеттин кырына майке турусчудан отура кетти, үңкүйүп. Уйкусу канбай калган кишидей башы салмактанат. Шуу эте үшкүрүндү. Колун жай созуп, ийилинген жеринен көйнөгүн алып, ийнине жапты.
Колун жеңине дароо салбай саамга отурду ойлонуп. Ооба, ошондой. Жанагы жаман шакиртине бу жолу катуураак айтпаса болбойт. Таарынмактан таарынсын. Мээнетти актабаган андай ашкебинин эмнесин аябайт. Бүгүн жуманын аягы. Ойлоп бакса жакшы эле күттү. Кийинки аптага чейин акыя күтүп, дем алыш күндөрү чыдап отура алчудай шайманы жок. Түк шайманы жок. Эгер бүгүн чалбаса дагы эмне шылтоону айтып жиберишет, ким билсин. Жеңине колун салып, көйнөгүн кийди. Бүчүлөнбөй туруп эңкейип шымын алды. Оң бутун оң баг элегине салып, тизеге чейин тартып, ордунан турду таканчыктап. Көйнөгүн шымданбай туруп, шымын бүчүлөнүп, корун бошураак тартынды. Ордунан турганда жаш балдардан бетер эзели жылаң аяк басып кеткен жан эмес. Байпагын кийди, эски адебинен жазбай. Маңдайына түшкөн чачын сеңселтип, жай басып чыгып баратканында тумпочкадан артылып, телефондун зымын карап өттү. Үзүлбөй этпей ордунда экен чубалчып. Телефонду жай көтөрүп, кулагына такаса зыңылдап үнү чыкты. Демек, оң экен. Ушинтип мына бүгүн шымалана киришчү ишинин камылгасын текшерди. Эми сааттын куушуп айланган жебелеринин туура 9-ду кагышын гана күтүү керек. 8-дерге чейин короону тегеренип басып жүрдү. 8:30 кемпири чайга чакырды. 2 чыны акталган чай ичти. Жүрөккө басканы ушу болду. 3-чүсүн куйдурду. Сааттын 9-ду каңгышын өткөрүп ийбей кайтарып, жебеси туура 9-ду какканда чай куюлган чынысын кошалып, жыла басып тумбочкага жакындады. Чайдан чоң ууртап, чыныны коюп, телефонду көтөрдү шашпастан. Шакиртинин номурун жадып алдай жаттап бүткөн жаны үңүлүп кагаз карабастан 6 сандуу номурду терди. Тыңшады. Түт деген узун шыңгырак кетти тиги башына. Бирок тиги башы көтөрүлгөн жок. Жаңылып калган жокмунбу деген ойдо оңдоп терди номурду. Оңдоп жаңырган шаңгырагын тыңшады. Дале көтөрүлгөн жок. 4-5 мүнөт кармап турду Тажабай. Атаң көрүү жаман. Бу жамандын телефонду алгандан качып калганын деген жаман ой кетти. Саматта жүрөгүнө чай баспай калды. Чайын суутуп, мелтейип отура берди тумпочкадан алыстабай. Саатты карайт, мостоюп. 9-дан 10 мүнөтүн өткөрүп бир чалды. 15 мүнөтүн өткөрүп бир чалды. Кашайгырлар көтөрбөйт. Иттин гана балдары. Бу эмне шылдыңы? Сааттын жай айланган жебесин эринбей карап отурду да, жарым саатын өткөрүп бир чалды. Жарым сааттан ашыгырагын өткөрүп бир чалды. Энеңди акмактар. Байкот жарыялагансып көтөрбөйт го буларың. Шашпагыла, шишиңер толгон экен, деп күбүрөндү. Эшигин черткилеп, өзү басып барышы керек окшойт буларга. Тетири бурулуп отура кетти. Эгин тиштенди. Бир окумда жан киргенсип, телефон шыңгырады. Алды, шакирт экен. Шайдоот алоолоп үнү шаңкылдайт тимеле. Эй, түгөнгүр бала, деп бир тиди түнөргөн ардагер. Силер соосуңарбы? Шишиңер. Аксакал, ачууланбай туруңуз. Табыштаган ишиңиздин жообун берген жатпайынбы? Ардагер жайланды. Гана айтчы. Аксакал, иштерибиз жакшы, деди шайдооттонгон шакирти. Сиз үчүн 2 жаңылыгым бар. Бири жагымдуу жаңылык, экинчиси жагымсыз жаңылык. Кайсынысынан баштоого уруксат этесиз? Эй бала, сен эмне 4 күн бою телефонду көтөргөнгө жарабай, эми мага шакап айтканы жатасыңбы? Эми аксакал, жагымтуусунан анда, деп барк этти кабагын түйгөн ардагер. Добулдаштан коркпой эле коелу. Сөөктөр башкалардыкы болуп чыкты, деди шакирти. Ардагер өлө сүйүндү. Сүйүнгөндөн жерди бир тээп алды. Ошо, же калмагыңдыкы, же ушул кыйырларда боо түшүп кырылган кытайыңдыкы дешкендей болушпады беле өздөрү. Кудай жалгап дешкендери чын окшойт. Бала, оозуң амай. Кимисиники экен анан? Ким билет аксакал. Мындагылардын да башы маң. Калмакка да, Кытайга да тиешеси жок сөөктөр болуп чыкты. Бей, анда кимисиники кокуй. Алардан да абалкы академиянын кишилери сенсация деп жатышат. Чыңгыз кандыкпы анда? Аныңызга да тиешеси жок сенсация.
Сенсация деген сөздү укканда итиркеyi кармап, ичиркенип кетчү жайы бар ардагердин өңү бузула түштү. Эмне сенсация? Деди үтүрөйүп. Чыңгыз хандан болбосо, ханда кимиси келген? Алардын айтуусунда 5000, 10 000 жыл илгерки кишилердики имиш. Зара, азыр кагазымды карайынчы. Таптым. Заратустранын замандаштары дейби? Анысы ким экен? Билбейм. Бала, кимисинин замандашы болсо ошонуку болсун. 5000 эмес ма десе 100 000 жылкы илгерки сөөк болуп кетсин. Негизгиси 37 жылкы бейиттин ачылбай калган абийир болду. Оркандарыбыздын беделине чүркөө түшпөгөн эсеп бизге. Ак жеримден күйгүзгүлөр бар буларың тим койсо. Андай болбойт аксакал. Кантип эле ак жериңизден күйүп кетишиңизге жол берели. Сиздин абийир, атайын кызматтын абийири. Эмне кылдыңар сөөктөрдү? Башыбыз корабыз ба сөөктөрдү. Эмне кылмак элек? Жарымы музейге, жарымы медицина академиясына өткөрүп бердик шагыратып. Жок табылганда чурулдап сүйүнүп алышыптыр алиги академиянын кишилери. Апенди өңдөнгөн ак чачтуу эле кишилер жашык кылып салып, бабестеп көтөрүп кетишти. Худуңдап алышыптыр. Студенттерге көрсөтмө курал болот имиш. Арасынан сөөктөрү түптүгөл бирөөсү бар экен. Баш сөөгүнөн бутуна чейин түгөл. Анысын ардактап, бир чоң жашыкка бөлүп салышты. Тегеректеп, тиктешип, Заратустра деп чурулдашат. Чукулап жата беришсин, Заратустрасын. Жакшы. Эң жакшы. Эме бала, тоо жакты дурустап кайтаргыла. Жанагы окту колотту кыдырып темселеген археологдор бейчеки басып барбасын экинчи. Болгону 2-3 археолог бар экен. Ээрчишкен 2 археологко алаңар жетпей эмне болдуңар? Угуп жатасыңарбы? Төрагаңды эскерт, кайтарткыла. Бир ооз кебиңиз аксакал. Кезеги келди. Жагымсыз жаңылыгыңды айта берген эми. Кулагым сенде. Журналист туурасында эле. Ал шөмшүк жаңы жумушка өткөнгө макулдугун бербей, хайлабызды кетирди. Канчалык азгысак да көнбөй койду. Кишилерди салып, бир нече ирет аракет жасадык. Аны кетирүү шашылыш эмес. Ашыкпа. Эң башкысы бул жагыбыз оңунан чыкты. Тиги турайын десе кайсарына көнбөйт экен. Кагановичтин кепин кийип калбайын дейт. Каганович? Ооба, Каганович. Кайсы Каганович? Сталин ушунда Каганович деген партиялык үлөк болгон турбайбы? Билем. Иттики. Эми Кагановичке эмне тиешеси бар экен? Алмаскаранын. Ошол Лазар Каганович деген неме былтыр жайында о дүйнө салган турбайбы? Укпаптырмын. Башка иштерден башыбыз чыкпай жүрүп, биз деле укпай калыптырбыз. Шимшелеп жаны тынбаган журналист неме анында окуясын элден мурда угуп калыптыр бирөөлөрдөн. Каганович өлгөндө сөөгүн коюга 10 эле киши келген имиш. 10 эле барып келген кишилерден угуптур ошентип. Ошону атасына айтып барган го сыягы. Аны укканда карыган атасы убайым чегип, буга чейин тааныбаган казактын арасына эми жетип барсам, анан Непада о дүйнө кетсем, соксоюп 10 казак келет сөөгүмө, сыйым менен мында жүрсөм топурак салган эле 1000 кыргыз келет топурап деп наалып, кайра баласынын башын айлантып, көчүп кетиштен айныткан тура. Карап тур, деди ардагер ызырынып. Кагановичте кылбасам баны? Устатынын кексе кыялын жакшы билген шакирти унчукпай калды. Ардагер кебин улады. Кое тур бала. Мында 2 маселе бар. Биринчиден, журт бузар бир жаман журналисттин айынан гезиттин эрейли чындырбетип салды. Же жалганбы? Чын, деп күңк этти шакирти. Алеги гезит төгүндө бирдеме жазабы эми? Же ушуну менен тим болуп, унчукпай кутулуп кетеби? Ким дейсиңер жанагыны? Заратустра. Тапканыбыз Заратустранын сөөгү тура көрсө, деп темасын бадырайта койдуруп, журналисттерге бирдемени чүргөтө салгылачы. Албетте. Экинчиден, жалган макала жаза коюп, журналист Абдракаттуу гезитти коомчулук алдында жаманатты кылды. Ушакчы гезит атандырды. Туурабы? Туура. Демек, редактордун алиги журналистти жумуштан бошотуп салууга угуп жатасыңбы? Редакцияга жакын жуутпай,
Азыр эле кууп чыгууга толук укугу бар. Толук укукту. Ошол жагын эмне караштырбайсыңар? Кезит өкмөттүк эмес да. Бирдеме десең эле эркинбизде выргыштамай өнөр табышкан. Илгеркидей ачык кийлигише албайбыз. Эркин кезит болуп жатпайбы? Деп кыңырылды шакирти. Ушу сөзлөр кызыксыңар. Эркин болсо эмне экен? Эркин мен деп эле оозуна келгенди оттой бергендерге жол бере бериш керекпи? Андайлардын оозун кемештеп салсаң да жарашпайбы? Эзи бие элегинде узун сөздөн эптеп кутула турууну көздөгөн шакирти ментип амалданды. Жарайт устатым. Келерки санына жаздырабыз. Шашпа. Уну телекте айтайын. Жанагы атың өчкөр Вайнштейнди издеп биз жака келем дегендерге байкоо салгыла эми. Макулбу? Сөзсүз аксакал. Баса Майсейди таап бергенди унутпа. Качан таап бересиң? Бүгүн эле бердирип жиберем. Сенин бүгүнүң 3-4 күн болуп кетчү эле, деди ардагер. Жо, антпеймин. Бүгүн аксакал. Майсей тууралуу материал элеби? Кечке дере колуңузга тийгизем. Көрөм, деди ардагер. Жыынын демин сууткан кабар. Мына сага чуулуу кабар. Сенсациянын сенсациясы. Сенсацияңдын атасы. Догурунган ардагердин айтуу менен кимдир бирөө аты угулуу бир редакцияга саксаңдап баш багып, атайы чуркап жүрүү уюштуруп койгонсуп, 21-июль күнү түнкү гезиттерибиз Довулташ деген үстүңкү коктудан байыркы замандарда, өтө байыркы замандарда жашап өткөн киши баласынын сөөктөрү табылганын жазып чыгышты. Жабыла жазышты. Берегидеги кара таандай каптаган доолуу калмак, кыжылдаган Кытай менен кырылышкандагы кезеңиңди мындай кой. Тууган атам заманда эң эле жыңсыз изин суутушкан сак сарматтар менен гундарга да кыпындай илме кайып тиешеси жок сөөктөр имиш. Айтып деп отурушса жер каймактап бүтүп, адам аягы таканчыктап тураарлыктай жаңыдан тоборсуп, кум топурак аралаш кыртыш ала баштаган кадим замандарга таандык окшойт. 10 000, 15 000 жыл оболку дегениң ошол мезгилдерге такалат эмеспи? Туурабы? Кудая тобо, арасындагы бирин экин авторун көрөгөчтүк кылып, ошончодон 12 мүчөсү бүтүн сакталган сөөктүн кимисиники болгонун да аныктап, озунуп аты жөнүнө чейин тактап ийишкенин кантесиң? Киши баласынын жарык дүйнөгө көз жарып төрөлгөндөн жазы маңдайына чийилген жазуусу болот дейт. Эмне жазуу болсо, жазмышыңда ошону акыры жаңылбай көрөт дейт. Анын сыңарындай мынабу сүлдөрдүн маңдай сөөгүндөгү ошол жазуусунун жол түшкөн изин үңүлө таап, чогуу чечмелеп, аты жөнүн ажыратып, эжелеп, окуп ийишкенсип бир эри, оозу мурдук ишибай түзеле, Заратустранын сөөгү табылды десе, бир аз именген дагы бир эри арыдан берек кетип, Заратустранын замандашынын сөөгү табылды дешиптир. Кыргызчада, орусчада жазышты. Сенсацияга тап окурмандын көңүлүн талашкан немелер бири-биринен курчураак, бири-биринен ашыгыраак жазуунун кумарына батышып, бадырайта тема коюп, кулач макалаларды биринчи бетине жарыялашты. Укмуштанган бирлери Заратустранын башы ушу дешип, какчыйган куу баштын сүрөтүн кошо басышты. Кабагы чуңкур неме болгон окшобойбу? Бири чукулдан тартылган сүрөтүн басты, бири окчунураак тартылган сүрөтүн басты, бири как маңдайынан тартылган сүрөтүн басты, бири капталдан тартылган сүрөтүн басты. Гезити да четте калбаптыр. Ал эми Заратустранын сөөгү өтө баалуу экспонат, ары баалуу окуу куралы катары медициналык академиянын короосуна өткөрүлүп берилди. Академик Ахунбаевдин жолун жолдоочулардын жаңы мууну үчүн элде жок мыкты шарт түзүлдү деп шаңдуу тыянак чыгарыптыр. Гезити. Өзү иштеген эле гезити. Кат-кат жаткан өңгө гезиттин кабаты менен кийин жылдырып, алдында жайылуу гезиттин кайра колго алып, жалдырап тиктеген журналист тыжы, көргөн көзүнө, көз жүгүртүп окуган сөзүнө ишене албай, тең дароо болуп отурду.
Маал менен башын кошколдоп мыкчып коет. Маал менен сөгүнүп да коет. Кыргызча ашата сөгүнгөндөн кычуусу канбай, орусча аралаштыра сөгүндү угуза. Андайда тили күрмөлбөй так келип атты. Орусча сөгүнүштү канчалык орой, канчалык балит сөз менен келтирсе, тили ансайын таптак чыгып, курчурак угулуп жатты. Өмүр бою калем кагаздан күчүн чыгарып, жеген нанын адал эмгегинин аркасында таап жүрчү мээнеткеч жаны жаңылбайт эле. Жаңылышы мүмкүн эмес эле. Кандайча жаңылды, кайеринен жазды? Пүшүркөгөн журналист саамга башын көтөрдү. Досум, кечирип кой, жазгандарыңды төгүндөгөн макалам гезитибиздин эртеңки санына кеткени жатат, деп 2-3 мүнөт убактысын бөлүп, аки чүкүсүн түшүндүрүп, эртерээк кулак кагыш кылып койгонго жарабаган кесиптешине андан бетер ирэнжиди, арданды. Ак көңүл жаны калемдешим деп кадырлап жүрсө, жазы маңдай жалпак бет кесиптешинин арамзалыгын билбей жүргөн тура. Жасаган ишин карачы мынабы. Күйбөгөн жери гүл болгондон отурган жеринен ийиктей тегеренип кетчүдөй кебетеленген журналист көзүн алайтып гезитке тигилди кайрадан. Заратустранын сөөгү табылды деген жерин кайталап окуду. Ал эми Заратустранын сөөгү өтө баалуу экспонат, ары баалуу окуу куралы катары медициналык академиянын кароосуна өткөрүлүп берилди, дептир. Заратустран ким эле окуй? Мынабы билерман сынган арамзан эменин ашып ташыган деле билими жок болчу. Өмүрүндө элден айырмаланып, 2 китеп ашыгыра окуса, мурдубузду туурасынан кесип берели. Маанеке бололу. Капкайдагы Заратустрага ушу каапырдын тилинин тантыбай так келерин деле Кудай билет. Чын, Кудай билет. Анан уялбай Заратустраны оозанат имиш. Ошол Заратустранын ким экенин билип жаздыбы, же элди туурап жазат деген уш экен деп эле ээрчип жаздыбы. Ушунча үзөңгүлөш жүрүп, бир жааматта чогуу иштеп, калемдеш саналган жолдошунун чыккынчылык кылаары түк оюна келбептир. Эмнеге эскертип койбойт? Ушунчалык арамза болобу? Колтугуна суу бүркүп көкүткөн кишиси болуу керек деген ой кылт этти. Антейин десе окшошпой туру. Анткени гезит аттуунун баары жабыла жазып жатышкан тура. Мына маңдайында туру жайылуу. Заратустранын башы ушу дешип, какчыйган куу баштын сүрөтүн кошо басышыптыр. Бири чукулдан тартылган сүрөтүн басыптыр. Бири окчунураак тартылган сүрөттү басыптыр. Бири как маңдайынан тартылган сүрөтүн басыптыр. Бири капталдан тартылган сүрөтүн басыптыр. Бечара Вайнштейнге эмненин жообун айтам эми, деп бушайман тартты. Тууган уругун жек жаатын издеп, жатып алушчудан бетер редакцияны камалап келгендерди бир сыйра элестетип алды. Көрдүн оозун ачып, сөөктү казып чыккандардын сөзүнө ишенбеди беле. Өңгө жаңылса да жанагы узунду кыска болуп ээрчишкен археологдор жаңылбашы керек эле. Археолог атанган кейбирлер десе, ныкталган кумдуу топурактын арасынан омкоруп, куу башты сууруп чыгып, алмак-салмак колго алып, ары бери тегерете таңыркай кармап, көр башында жаш баладай кудуңдап турушчусунда бири-биринен калышпай акылдашып, репрессияга кабылгандардыкы, бөркүңөрдөй көргүлө, дешпеди беле кишини ишендирип. Дурайындар. Чыйралды, өзүн өзү сооротtu. Кой, чеер муштап отурганымдан не пайда? Анык чынына жетүү үчүн археологдорду издеп табайын, деди. Кайратына келип, ушул ойго бекиди бир окумда. Жанагы эки арамды, узунду кыскалуу болуп ээрчишкен археологдорду табайын да такташайын. Кайсы жакка катышты экен сөөктү? Каткан жеринен сөөктү да көрөйүн. Өз көзүм менен көрөйүн. Журналист башын салаңдатып бир топко отурган соң ордунан туруп университетке жөнөдү. Заратустранын аңгемеси. Туш тарабым кайрадан жаңырык. Эмне деген үндөр чуркураган, эмне деген сөздөр жаңырыктап тынчым алган.
Emnenin baарын eşitip, emnenin baарын ugup жатам кыйналып. Жалган дүйнөнүн доошун жаңырта мага угузуп, эмне деген азапка салдыңар жанымды. Теребелим тынчыбай, эмне деген кыймыл, эмне деген кымгыттук мынабы. Эмне балекеттин баарын көргөзүп, эмне деген кордукту тарткызгыңар бар эле. Чын жайымдан чыркыратып козгоп, жердин жайдак бетине сууруп чыкканыңардын кесепети ай. Киши бою көр казып, кум кактуу топуракка куп жаткырышканында дала ирет дал бастап, алакчы дүйнөдөн алыстай албай чабалактап, учмактуу дүйнөдөн узай албай чебелектегеним болбосо, түбөлүктүү уйкумду акыры таап, уюган соң экинчи ирет ойгонуу ниетимде түк жок эле. Учмактуу дүйнөнүн жыргалына тойдум эле. Караңгы дүйнөнүн ниети кара элери гана чын дүйнөгө узаган кишинин тынчын кетирип, чын уйкусун бузат дешчүле илгеркилер. Уйкусуна ушинтип бүлүк салып, азабын тарттырат дешчүле илгеркилер. Акыр заман адамы жер астынан көрүңдү таап аңтарып, сөөгүңдү алтырет ала салдырып, жанына кошо ала жүрүп, анчейин бир тең тушу сыңары эртеликке чермектеп, өздөрүнө теңейт дешчүле. Теңегени ушу, өздөрү укканды угузат, өздөрү көргөндү көргөзөт дешчүле. Акыр заман кишисинин сөзүн сүйлөйсүң кошо ээрчип, акыр заман кишинин көргөнүн көрөсүң аралашып, мынчалык кыжуу-кужуу сөзүңөрдү чуркураган ысы чууңарды укпайм десем да угузуп, азапка салгылары келиштиби мени. Мынчалык кыйма чийме, кымгууттанган көргүлүктү көрбөйм десем да көргөзүп, кордошкусу келдиби мени. Кордугуңарды тартуунун шыбагасы менин маңдайыма жазылганбы? Эмне жазыгым үчүн минтишти, эмне жазмышым үчүн минтишти. Бу сапар артынан 10 чакты кыз жигитти чуурта ээрчиткен бойлуу киши, ак аралаган суйдаң чачын желкеге сыйда тараган, кыр буусу калың көз айник тартынган, чаар ала галстугунун эндүү учун киндик тушка жеткире байланган, кара костюм шым кийинген, үстүнөн кардай аппак халатты желбегейинен жамынган ал кишибиз шаардагы медициналык ири мекеменин атактуу профессору болуучу. Тушума басып келди да үстүмө үрүлүп, бет ырайыман дароо эле айра таанып алчудан бетер так маңдайыман үңүлүп, баш ороюмду тигиле карады. Адегенде соңуркагандай карады. Көз айнегинин артынан көздөрүн жылтырата шыкаалап, кабагыма шүйшүнө тигилди. Эки чыкыйыма алмак салмак көз жүгүрттү. Анан көз айнегин көтөрүп, эки бетимдин чүкөсү менен мурдумдун тушун саамга тиктеп турду да, «Кош!» деп башын чайкады. «Каты ооруптур. Жылаңач кол тийгизбегиле. Сөзсүз мээлей кийгиле балдар. Сөзсүз кийгиле. Жугуштуу». Тегеректей тизиле калып, үстүмөн жардана тиктеп тургандар чийиркенген түр жасашты. Эки-үчөө мурундарын чүйрүп, алакандары менен тумшуктарын басты. Көздөрүн сүзгөн эки-үч келин суйсайган немелер экен алары. Денелери дүркүрөгөндөн бойлорун качырып, жууса кеткис бирдемени жуктуруп алышчудан бетер артка кечентиктемишетти. Эмне оору, качан ооруп жүрөм, Кудай урсун. Эстесем Кудай урсун, түк эсимде жок эле, түк эсимде жок. Эмне оору? Колгуна. Ая, колгуна. Колгуна дейсиз багай? Ооба, колгуна дейм. Өзү кулгуна жуктуруп алгандан өтө кыйналып, сыр коосун жанындагылардан бек жашырып жүргөн жашыраак бирөөсү сөгүнүп ийди. Капкаяктагы жаман суман оору сурконун баары ушу кишиден тараган го. Балакет баскырдыкы. Сол акыреги да сынган экен. Кийин бүтүптүр. Узун киши сөөмөйүнүн учу менен акырегимди көрсөттү. Карагылачы, сынып бүткөндөгү изин. Канекей. Мынакей. Узун киши сөөмөйүн акырегиме эки личелик такаяп келип, сайып көрсөттү эле тегеректегендер саамга чыканактары менен түртүшүп, моюндарын созоо, үстүмөн эңиле карашып, гүлдөп калышты. Акыреги сынган экен. Ооба, ал эсимде. Акырегим сынып 3 айдан жүзү дегенде асмандагы төгөрөк ай 15 жарымын төгүп, 15 көзгө көрүнбөй аздатып, жердин бетин ныл караңгыга бөлүп туруп, 3 кайталап жаңыргы чакты аралыкта бүткөн эсимде.
Акырегимдин азабынан акырегим сынбаганда ошондо, акырегим соо болгондо ошондо. Оу, журттан алыс чыга албастан жалдырап, эки көзүм жылтыратып, босогомду аңдынып жатып калгандагы ошондогу азап, ошондогу кордук. Мээлейиңер барбы? Мээлей бергилечи, деди узун киши. Мээлейди жуу менен сунушту эле оң колунукун гана тандап алып, салааларын чоюп кийди да башымды кармап, оң жагыма аяр буруп көрдү. Ооба, деди узун киши. Колгуна менен ооруган, мынакей издери. Тегерек дегендер шакаба чегип калышты. Жүгүрүк болгон неме го? Далай ургачыга сүзөк менен колгунаны жуктуруп, далай ургачыны шорлоткон шүмшүкдөн го. Өз үйрүнүн дон жуаны болгон го. Жок, Казановасы. Добул таштын дон жуаны. Кимиси алакчы дүйнөнүн алдына айыбымды ашкерлеп, абийиримди төгүп салышкандан бетери кыраан каткы түшүп, тарактап күлүштү. Шүүк тура албаган неме болушуп шүмшүйүп, Казанованы оозанган кулгуналуу жигит санын чапкылап, баарынан катуу каткырды. Шорду десе, ал эми узун киши эрдин кымтынып күлгөн жок. Жүзү олуттуу, жүзү сумсайыңкы, көздөрү ойлуу, бырыштуу кабагы чытылуу. Кулгуна сифилис. Жүгүрүк куутка тынымсыз жүгүргөн кочкор. Сүзөк гонорея. Качан ооруп жүрөм, Кудай урсун, эстесем Кудай урсун, түк эсимде жок. Билингени жок эле, байкалганы жок эле, акырегимби? Ооба, ал эсимде. Акырегим сынып, 3 айдын жүзү дегенде араң бүткөнү эсимде. Акырегимдин азабынан акырегим сынбаганда ошондо, акырегим соо болгондо ошондо. Сөгүнчөк, кулк мүнөз күткөн кулгуналуу жаш жигит үстүмө кулаштап кулачудай чукулураак келди. Мүмкүн ургаачылардан жуктургандыр оорусун. Шуркуялардан десең, деп жиреди дагы бири. Койчу кантесиңер, каяктаган айтып, акаарат кылбай сүйлөгүлөчү деги. Кара чачы көк шилиден кыя кыркылуу, оозу кызылга, каш кирпиги карага боёлуу кыз жанындагы кыз келиндин жамы уялмыш эткендеги жагдайын ушундайча оозунуп угузду. Кантебиз, шуркуя дейсиң да. Шуркуяны оозанган неме айтканынан кайтпады, какылдап. Булардын да шуркуялары болгонбу? Эмне азыркы шуркуялар асмандан түшүп, бүгүн эле пайда боло калды дейсиңби? Мээлейсиз колунун сөөмөйүн көтөрүп, эңкейгенинде бошой түшкөн көз айнегин оңдонгон узун киши тигилердин акыйнек айтышын кулагынын сыртынан кетирди да: Билдим, силер аны профессор деп ардактайт турбайсыңарбы көрсө. Сол жагыма айланып өтүп, сол капталыма үңүлдү. Мээлейлүү колу менен кабыргаларымы учкай сыйпалап турду саамга. Таң калгандай башын чайкады, көздөрүн чекчейтти. Пай, бечаранын кабыргалары да соо эмес экен. 4 кабыргасы сыныпыр. 4? Ооба, 4. Мынакей карагылачы. Экөөсү кыйшык бүткөн го чагымда. Кана. Төмөнкүсү түп жагынан сынган. Cartilago costalis дейт. Кемирчекке жакын башы сынган. Анакей. Ырас, анысы да ырас. Уда жаткан кабыргаларымын бир канчасы сынып, анан бүткөнү да ырас. Өжөр жаным моюн бербей өнтөлөп, 30 күн бою кан түкүрүп, кан жөткөрө онтоп жатып, кабыргамын сынык учу өпкө бооруму көзөп кеткенсип кыйналып, 30 күн бою капшытта оон алактап жатып, 30 күндөн кийин муунума кирип оңолуп кеткен элем. Ай чалкасынан жаңырган кезең болчу. Ай жаңырган кезинде кадимкидей туролуп, куландын күйгө кирген азоо айгырындай так секирип, басып кеткен болчумун. Бирок 12 кабыргамын ашык кеми жок төртөөсү сынганын, анан экөөсү кыйшык бүткөнүн билгеним жок эле. Кыйшык бүткөнү билинген эмес, туюлган эмес. Эски жаранын изине эмнеге мынчалык айраң таң калды мына бул узун киши? Эмнесине таң калдың бечара? Көзүңө тартынган айнегиңдин артынан жылтыраган көздөрүң жүлжүйткөндөн жүлжүйүп, дагы көрчү баамдап, дагы үңүлчү жакындап, дагы эмнени көргүң бар, дагы эмнени билгиң бар, дагы эмнени?
Тегеректегендер жол бошото кетенчиктей берип, узун киши эми жамбаш тушума басып келди жайбаракат. Сол жамбашымды карады үңүлүп, оң жамбашымды карады үңүлүп, көз айнегин жана оңдонуп, жакыныраак үңүлдү. Оң жамбашымды кунт кое карады, сол жамбашымды кунт төшөп карады. Кулгуна дегиси дагы бар. Ушул сөздү так ушу бүгүн так үстүмөн эңкейип, куптап айтмактын антын ичкенсип жана кайталады. Ооба кулгуна. Кулгунасы өтүшүп кеткен экен. Ал эмделе? Деп шыбырады бирөөсү. Сифилис эмеспи? Деди экинчиси биларман чыгып. Айттык го агай, бул киши сол кишиден эмес. Тобулташтын дон жубаны болгон. Хайран неме бир чоң гаремдин кожоюну болгон бейм. Так биздин тушубуздагыдай эле тамшанып жүргөн окшобойбу? Муну айткан жигит ийнин купшуңдатып, ылайыгын эми тапты окшойт чагымда катарында бейгам турган сулуу келиндин белине колун артып, оюн чыны аралаш жакын тартты. Кучактагысы келди чагымда. Ышкысы артып, ыкташкысы келди чагымда. Тамырлаш болуу түк оюнда жок окшобойбу? Өңү бузулуп кеткен келин колун силкип октос берди. Добулташтан ким бар арабызда? Дон жубандар. Акырын балдар, шакабанында чеги болот. Бүтүн коомчулукка, бүтүн дүйнө жүзүнө Заратустранын замандашы деп жарыялап, сыймыктанып жатсак, узун киши ашыкча сөздү жактырбай, кунт төшөгөн тейинен жыдып кетчүдөн бетер эки тиземе кадалып, тиземден көзүн албады. Сол тиземди карады, анан оң тиземди карады. Мээлейлүү колун аяр тийгизип, оң тиземди бир карайт, сол тиземди бир карайт. Алмак салмак карайт. Бале экен. Сол тиземдеги жаракаттын изинде жаңылбай жазбай тааныды бир маалда. Сол тизеси талкаланган тура, деди. Тиземдин кантип сынганын силер сурабагыла да мен айтпайын. Урушкан кишим учуна миздүү таш чөгөрлөгөн балтасы менен керилип туруп урганда көзүмөн от чагылып кеткен эле. Балтасы курч экен. Мизи оттук таштан жасалган, узун сабы карагайдын сөңгөгүнөн чабылган кара балта болуучу. Атагы төгөрөккө төп угулган коросон балта болуучу. Тиги кишиби өчөшүп калганын билчүмүн. Өлтүрмөккө кегин кууп, акыры артыма келерин да билчүмүн. Ошондо айлалуу келерин билчүмүн. Маңдайыма кезенип, балталуу келерин билчүмүн. Ойт бергенге үлгүрбөй калгамын. Оттук таштын уусуна араң-араң чыдаган жаным оп жыгылып баратып, жакасынан кабыштыра кармаганым эсимде. Эрдимди кырча тиштенип, бар күчүмү үрөп, жүрөгүнүн тушуна курч бычагымды шилеп калганым эсимде. Сөөк саптуу бычагым ушту эле. Анан миздүү эле, сөгүнү ийип сайганда көөдөнүн сөөмчөлүк көзөп кеткен эсимде. Өчөшкөн кишим мүрт үзүлүп өлүмүн тапкан ошондо. Озуну антпесем кара балтасынын оттук таштуу мизи как маңдайыма кадалмак да, кайран башымды экиге бөлө чапмак. Чырдын башы бир ургаачыны талаштын айынан ырбаган эле. Айдай сулуу, атагы оң ыптадагы кара тоонун көйгөйү менен сол ыптадагы көгүш тоонун тескейине дайым болгон, күндөй сулуу, атагы күн чыгыш менен күн жүрүштүн арасына дайым болгон бир ургаачынын айынан ырбаган уруш эле. Ошонун изин таап алышты мына булар. Таап алышты да машырланышты. Тизеси да соо эмес. Жер бетинде канчага кар кечкенимди, канча жашаганымды түкшүмөлдөй алышпай, мээлери айланды. Баш жагымда солдоюп, башыма жалдырап караган бирөөсү узун кишиден жашымды сурады. Жашын айта аласызбы, агай? Кош, деди узун киши. Дароо айтышоор. Ошентсе да, рауну анализ керек. Анысы эмнекени мен түгүл суранган жигитте каңырыш укту. Кандай? Узун киши муундап кайталады. Радиоуглеродный. Ал кандай? Оңой эле. Көмүртектин изотопу деген болот. Ошол көмүртектин изотопуна карата радиоактивдүү изотоптун катышын ченейбиз. Болду. Мени айланчыктап тиктеп, эриккен немелер андан аркысын тамашага айландыргылары келди. Баса, аты жөнү ким болду экен ия? Жүрдөк болгонунго билдик. Аты жөнү ким болду экен мунун?
Атын таппадыкпы? Аты Дон Жуан Казанова. Экөө бирдей болушу мүмкүн эмес. Бири-бирине кошпогон немелер эмес баларың. Дон Жуан же Казанова. Мындан 100 жыл, авалки 1000 жыл илгери жашаган Дон Жуан. Эң биринчи Дон Жуан, туңгуч Дон Жуан. Дон Жуандын атасы, түп атасы. Караңгы дүйнөнүн чын эйлери кебетленип, тынч уйкумдан ойготорун ойготуп алышкан өздөрү, эми минтип атымды таба алышпай, эстери ооп, ойду тоону сүйлөп чуркурап, убара тартышканда өздөрү. Узун киши алардын шакабасына көңүл бурган жок. Добул таштык киши, добул таштык Заратустра. Окуган жоксуңарбы гезиттерден? Заратустранын замандашы дегенге ишенип жатабыз. Балким өзү, Заратустранын өзү, ушундай атайбыз мындан ары, деди. Ушинтип айткыла да, ушинтип каттагыла. Дүйнө биздин жердик экени, жердешибиз экени ушинтип дайым болсун. Добул таштык. Добул таш, эмне деген добул таш, эмне үчүн добул таш? Билдим. Көрсө улуп, уңшуп ыйлаган урук тууганым жабыла келип, узун туурасын ылайыктай жайымды ырастап, алдымды боюма чактап тегиздеп, эки тиземди кучактатып, оң капталыма жумшак жаткырышкан бойдон козголбой уктаган жеримдин аты, төбөмдөгү көкмөк асманды көзүм ачып кана тиктебей калганыма кайыл, өшүлүп терең уйкуда, көмүлүп таттуу уйкуда жаткан дөңсөлүү жеримдин аты, ойду тоону түрө кыдыра чуркап жүрүп эле тооп кылып токтогон жеримдин аты Добул таш тура. Сөөгү жакшы сакталыптыр, деди Казанованы оозанган жигит. Өтө жакшы, деди узун киши. Кайсы доорго тиешелүү болду экен ошондо? Такташыбыз керек. Кайсы доорго тийиштүү болушу ыктымал? Тарыхчылардын тили менен айтканда, Тагар заманыбы же Андронов заманыбы, эгерде алардан мурунураак болсо, анда билбейм. Башкалар Заратустранын заманы деп аташат. Ал эми Заратустра качан жашаган так эмес. Андан да мурдараак замандарга тиешелүү болсо, мурдарактагы замандардан калып, анан мынчалык мыкты сакталган киши сүлдөрүн жолуктурган эмес минегерим. Тарыхта болгон эмес. Мурда кийин укпаптырмын. Бою, ал мүчөлүн эме көрүнөт? Казанованы оозанган жигит башымдын тушуна элпектене тура калып, кончу жапыс чокоюн өкчөсүнүн так төбөмө туштап, мен жаткан жыгач тактайды бойлото арышын кере басты. 1, 2, 3 тулкумду ченегендегиси аяк жагыма какая тура калып, ар бир арышымды 70 сантиметрден алганда 2 метр, деди. Алп киши болгон экен. Алптыгы бул болсо, жүгүрүктүгү тиги болсо, букатын боз капыр, кайрадан ыкшыган күлкү, тегеректи жаңырткан кыраан каткырык, кымтынып турган кыз келиндер да шыңкылдап ийишти. Эмне жамандыгым, эмне жазыгым үчүн кордогулар бар мени мынча. Канчага кордошот? Эмне жазыгым бар эле? Болголоп турдум. Болжоп өлчөп жүрүшкөнсүп, ошончодон адашпай этпей, так мени таап, тандап алышкандарын карасаң. ДНКсынчы? Деди жигит шаштысы кетип. ДНК анализ жазса болобу? ДНК анализге жиберебиз, деди узун киши. Бизде жок андай лаборатория. Чет өлкөлөргө сүйлөшөбүз. Киши баласынын өткөндөгү жашоосунун көп сыры ошондо ачылат деп жүрүшпөйбү? Хажыдар жылындагы эң атактуу ачылыштар деп аталып калышы хажеп эмес тарыхта. Эл аралык журналдарга чейин жайнатып макала жазабыз. Төтөн англис, төтөн француз тилдеринде. Түз эле Nature журналына. Жашооңордун сырыбы, башыңарды маң катырган жашоо сырын менден сурап, мен аркылуу тапкыңар барбы? Табат эмиш. Каргыш каарыма калып, тынчтыгымды буссаңар да, ниетиңер карарып, 12 мүчөмдүн жылаңашталган сүлдөрүн алдыңарга жайып алсаңар да, үстүмөн дит багып үрүлүп, акарат сөздү аянбай кыйкырсаңар да, айтпадымбы, козголбой жаткан корум ташын кыйратып,
topuragın sıyırıp, gömülü жерine suuk kolun salıp, söөгün birden sapırıp, tigi düýnödögi kişinin tınç uykusuna dürbölüň düşürü, karangı düýnönün eýlerinden kılar eşi deşçü ilgerkiler. İlgerkiler, bir nerseni apaçyk tuyup turam. Jarakdyň neçe nerleri menen karulaşyp, kardyn jarıp, kanın kana içip, baltalı erleri kırıp soygondogu sırımdın çetin açsaňar da, arky atalardan kalgan, özögüme katkan bir kupy asyrdy egerim jandyra albasyňar. Ertegidegi atalardan jasaganyn ulaymyn. Gezeginde aytylgan gerezinin ötölünü ölsöm talsamda çıgamyn dep göksöp jürüp, emleni gana kılgan jokmun jalgandagy jaşoğumda. Oşonu bilgiňer gelebe. Jok, anseňer jaňlyshasyňar, ezeli bile albasyňar. Acıda arjyl emes, emne baleket. Uzun kişi kayra taň kalganyn jaşıra albay başyn çaykady. İt jandu neme bolgun okşogoy bu. Akyregi, tizesi, 4 kawurgasy. Balkim tak uşul jarahatyndan ölgöndür. Jok, anday boluşy mümkin emes. Egerde jarahatyndan ölgön bolsa, sıngan söýgü sıngan boydan, talkalangan söýgü talkalangan boydan kalmak. Uşlar emgiçe talkalanganday ölenmek. Kawurgalary da akyregi de. Agaraç, munun söýükleri sınıgынан açtaşyp, kayra bitgön turbaýby. Demek gözü türüsündele gayra bitgün. Jegen içkeni özgöçe bolgongo, ne bir tolgon tokoy kupyany tigi düýnöge ala getip, kakçyıp jatganyn. Tobo, eger hazır jaza taýap jan girip, ne adam süýlebise ne bolmok? Arasынан biri mıljıngdady. Kokusundan til bütüp, süýlebise ya, hazır ne bolmok? Süýlebise ne bolmok deýbi? Eger men süýlebisembi? Hey, munawu şorun gatkırlardan tilenip turganyn süýlebisembi? Kap, siler kımgut topurap jürgen aldagy başalaman jalgan düýnönün doşu, men kalgy uçup jürgen düýnöge tüz jaňyratdagyn, men jürgen çyn düýnönün şek şywaty silerge tük jaňyrbaganyň garaçy. Kıvır etken kıymıldın baharı görünöt, ak sana menen kara sanany kudum ezilkisinen jazbay, edi şarka kuuşkan oy sanaňar tuyulup, çaldy guydu kujurap süýlegeniňer tınçymdy goýboy ugulup, silerden düýnöňer menin düýnöme jaňyrykda ugulat. Tap-tak jaňyryp ugulat. Kap, menin düýnöm siler turgan düýnöňe jaňyrbaganyň garaçy. Kap, ugulbaganyň garaçy da, tuyulbaganyň garaçy. Kap,